Марьян Абдрахманович, взрослому человеку может все-таки оставить детскую порнографию, мы должны запретить, согласен. Взрослый человек пусть сам решает, смотреть ему, не смотреть, под паролем каким-то хотя бы там. Мындай кылайлы, баарын эле бирдей запрет кылыш керек деп ойлойм. Ал эми айтып атам го, эми ошончолук эле өлүп баратса таап алат ал. Сиз айткандай эле башка нерсе менен, дагы бир нерсе менен кирип алышы мүмкүн. Но в целом общий доступ болбошу керек деп атпаймынбы? Ошо порнографиянын эсебинен айынан балдардын төрөлүүсү аз болуп атат. Ошо кайсынысы уяттуу, кайсынысы уяттуу эмес деп ким тандайт? Мен культура жана ал мыйзамда да мындай. Жок, эротика деген бир, порнография деген башка. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Алгачкы мыйзамдын долбоорун сизге сунуштап жатабыз. Албетте биз сиздер менен бардыгыбыз кайсыл бир мыйзамды сунуштабайлы, коомдо болуп аткан көйгөй маселесинин алкагында коомдо кандай көйгөй болуп атса, ошону жокко чыгаруу максатында бир мыйзамдарды сунуштап жүрөбүз. Бул да мыйзам ошолордун арасына кирет. Анткени билесиздер, эми биздин мамлекетибизде жалпы эле дүйнөдө канчалык технология өнүгүп атса, канчалык интернет өнүгүп атса, ал жакшы нерсе, жакшы жагдай, бирок ал менен биргеликте чогуу жат нерселер дагы, адепсиз нерселер дагы кошо келатканын бүгүн өзүбүз көрүп отурабыз. Өзгөчө бул ушул биздин жаш муундарга, биздин балдарыбызга, эртеңки келечекте ушу Кыргызстаныбыздын келечеги үчүн болуп аткан адепсиз нерселерди байма-бай мына өзүңүздөр баарыңыздар байкап отурасыздар. Албетте, булардын бардыгы технологиялардын өнүгүшүнө ссылка алып коюп отура берсек болот эле. Бирок биз бүгүн эгерде ушул мыйзамды кабыл алып койсок, албетте буга дагы чара көрүлөт жана булду дагы токтотуп калганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кантип? Эгерде биз бул мыйзамдын алкагында мыйзамды кабыл алып берип койсок, ошол эле социалдык тармактарды кантип токтотосуң деген чоң суроо жаралышы мүмкүн. Ошол эле Facebook'ту, ошол эле Instagram'ды, ошол эле башка бир дагы TikTok'торду кантип токтотосуң дейт. Албетте бул мыйзам кабыл алып калса, ал мыйзамдын алкагында биз аларга кайрылуу жасап, жеке ушул өзүмдүн атыман, силердин атыңыздардан аларга кайрылуу жасап, жазуу түрүндө кайрылсак, алар сөзсүз түрдө биздин кайрылуубуздун негизинде блокировка кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул бир. Экинчиси, биздин өзүбүздүн интернет таратуучулар бар, Акнет, Мегалайн жана башкалар. Алар дагы өзүнүн интернетин таратып атканда, ар бир үйдө азыр интернет бар. Ал жактан дагы толук түрдө буга тыюу салганга, запрет кылганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эле эмес, билесиздер, эгерде бир кайсыл бир ошондой дагы бир сайттар чыга калса эле, ал менен толук түрдө мына Минкультура күрөшкөнгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айтор, ушундай адепсиз нерсе, биздин каада салтыбызга жакпаган нерсе, бул биздин ушу келечекте муунга зыяны келтире турган нерселерди тоскоолганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ушул мыйзамды кабыл алуу менен ошондой нерселерге чара көрүлөт дагы, анан токтоп калат деп үмүттөбүз. Албетте баардыгын токтото албайбыз, баардыгын бир күндө токтотуп койду же болбой калды дегенден алыспыз. Бирок ошол токтотконго, запрет кылганга биз биринчи кадамдарды баштайбыз деген үмүт менен сиздерге ушул мыйзамды сунуштап жатабыз. Урматтуу депутаттар, мыйзамды колдоп бериңиздерди суранабыз. Рахмат. Рахмат. Мыйзам долбоор боюнча суроолор барбы? Сөз Дастан Талабаевичке берилет. Гиммиси жоперет Минцифры же Минкультура. Билбейм, мы принимали закон о вредном контенте для детей. И я хотел узнать, как этот закон исполняется, уже год прошел. По нему, сколько я знаю, детская порнография категорически запрещена. Правильно же? Урматтуу Дастан Талабаевич, Марат Тагаев, Маданият министринин орун басары. Бул мыйзам иштеп жатат. Биздин азыркы маалыматыбыз боюнча 2 телеканалга биз эскертүү берип, жана аларга дал ошондой балдардын контентин бускан маалыматтарды тараткандыгы үчүн штраф, айыппул салганбыз. Бул мыйзам иштеп атат азыркы учурда. Жо, интернетте иштеп атабы? Интернетте расмий каттоодон өткөн сайттарда көзөмөлдө. Ал эми биз азыркы сөз кылып жаткандар, алар эч кандай каттоосу жок башка жакта. Жо, ошол мыйзам менен биз детский порнографияга дагы тыюу салганбыз, туурабы? Бүгүнкү күндө Кыргызстанда Жок, туурабы? Мен сизге кыскача суроону берсем, сиз туура. Мына карабайсызбы? Керекпи бизге дагы жаңы мыйзам? Ооба, керек. Керекпи? Керек. А тый мыйзам жетпей жатабы сизге? Ал мыйзам Кыргызстанда иш алып барып жаткан телеканалдар, жалпыга маалымдоо каражаттары жана онлайн интернетке дагы тийиштүү ал. Интернетке тийиштүү да, туурабы? Кыргызстанда иш алып барган, Кыргызстанда каттоодон өткөн
онлайн платформалар, маалымат каражаттары телеканалдарга тийиштүү. Ал эми азыркы мыйзам кабыл алына турган болсо, биз жалпы башка жактарда дагы көрүнүп жаткан домендерди блоктойбуз. А сиз кантип OnlyFans, Pornhub ушундай сайттарга тыюуну саласыз? Ички иштер министрлиги өзүнүн мониторингинде бизге жөнөтөт, дал ушул сайттарда. Жо бирөө жооп береби? Мындай сала аласызбы же сала албайсызбы тыюуну? Салса болот технически. Кантип? Кантип? Саламатсыздарбы? Саналип министрге караштуу байланыш тармагына жөнгө жана көзөмөлдөө боюнча Катуураак. басары Асанов Азамат. Толук сайтты байланыш операторлордун техникалык мүмкүнчүлүгү бар жапканга. Жана Pornhub деп атпайсызбы ошонун боюнча? Погромче скажите, пожалуйста, не слышно тут. Я говорю, у операторов связи есть техническая возможность закрыть полностью сайт. Не, VPN же есть. Дастан Албаевич, мен да жооп берип коеюнчу кошумчалап. Не, азыр. VPN же есть. Да, есть VPN, но у операторов связи нету технической возможности обойти VPN-систему. У меня вот к Минцифры предложение. Давайте TikTok все-таки разблокируем. Вот этим VPN люди пользуются, они больше данных отдают непонятно кому. Это угроза, наоборот, национальной безопасности. Лучше офис ТикТока сюда пригласить и дать разрешение, пускай для предпринимателей, бизнеса, мелкого бизнеса. Знаете, это очень хорошая рекламная площадка была. У меня большая просьба, вот Минцифры, подумайте об этом. И сейчас мы опять же толкаем всех на VPN. И вот Марлен Абдрахманович, мы детскую порнографию мы запретили уже. Вот сейчас вы слышали от Минкультуры, от Минцифры ответы. Зачем повторяться? Может, все-таки взрослым там под паролем как-то разрешить? Пускай, если кто-то хочет, посмотрит. Вон, в Японии же смотрят, это же такие бололи. С ума не сошли, развиваются они. Может, это кого-то от насилия спасет, наоборот. Пусть сидит дома и себя утешает там, расслабляет. А вы берете, запрещаете, а он пойдет на улицу искать это. Дастан Албаевич, эми жалпы калкка, жалпы элге, жалпы общественный доступту жаап койсок адан жаман болбойт. Ал эми каалаган киши сиз айткандай чукулап болсо да, башка жак болсо да эптеп таба алат. Но общий доступта болбош керек да. Общий доступта болбош керек. Биз өзүңүз деле мына семья менен, балдарыңыз менен отуруп телевизор көрүп отурган маалда деле ошондой нерселер болуп турса, мен ойлойм бул мындай бизге жат келе турган нерселердин бири да. Жо, телевизорда болбойт да, и так эле мыйзам бар да. А сиз интернетке азыр мыйзам болбогон менен сиз айткан код менен кирип атышат. Код менен кирип атышат, и кирет экен. Мен ойлойм ошондой нерселер болбош керек. Каалагандар, пожалуйста, өзү VPN боюнча айтып калдыңыз. VPN боюнча мына мен кечеги жакында коллегалар менен Кытайга барып келдик. Бизде ачылган VPN'дер Кытайда ачылбайт экен. Мына не дадут соврать. Демек, с этим можно бороться. Ошол эле Кореяны карай турган болсо, Кореяда керек болсо Google менен, башка менен да кире албайт экенсиң. Там толук түрдө эми технологиянын ушунчалык өнүккөн экен, полный запретти кылып берип коюптур. Хоть на английском пиши, хоть на русском пиши, хоть на каком, но тебе этот поиск такие результаты не даст. Я думаю, к такому мнению мы должны, к такому решению мы тоже должны рано или поздно прийти. Да. Марлен Абдрахманович, ну VPN даже в Китае работает, что уж там говорить. Ну мы вот вместе были, вот спросите, Исхака Суматовича спросите, рядом сидит. VPN был платный, который вот у них действующий есть, но другие VPN, которые у нас открываются, они вообще даже не скачиваются, и не открываются, и не работают. Понимаете? Оказывается, с этим можно бороться, потому что эти же технологии сегодня выходят, но им же можно также найти антизапрет, понимаете? Просто надо их тоже так же блокировать. Марлен Абдрахманович, взрослому человеку может все-таки оставить детскую порнографию, мы должны запретить, согласен. Взрослый человек пусть сам решает, смотреть ему, не смотреть, под паролем каким-то хотя бы. Мындай кылайлы, баарына эле бирдей запрет кылыш керек деп ойлойм.
Ал эми айтып атам го, эми ошончолук эле өлүп баратса таба алат ал. Сиз айткандай эле башка нерсе менен, дагы бир нерсе менен кирип алышы мүмкүн. Но в целом общий доступ болбошу керек деп атпаймынбы? Ну, не знаю, мы пытаемся всех нравственными сделать, а получается еще хуже, да? Вы же... Суроо берүү үчүн сөз Бердиев Аккулу Тагайевичке берилет. Рахмат. Мен суроо бербейм. Мен Марлен Абдрахмановичтин сунушуну колдоймун, урматтуу туугандар. Мына азыр ошо порнографиянын эсебинен айынан балдардын төрөлүүсү аз болуп атат. Илгери порнография жокто биздин ата-бабаларыбыз 15-тен кем эмес төрөткөн. Урматтуу депутаттар. Ошондуктан ушундай нерсени биз жолотпошубуз керек, бул эч нерсеге сыйбайт. Урматтуу туугандар. Мусулманчылыкка дагы, башкага дагы. Ошо. Мына мусулманчылыкта айтат экен, ошондой нерсени көп көрө берсе унутчаак болот деп. Ошону эске алып коюңуздар. Тез картайып кетет экен. Рахмат. Колдойбуз. Сөз Исхак Абсаматовичке берилет. Чоң рахмат. Менде суроо деле эмес, пикиримди айтып коеюн. Бир пикирге кошулуп айта элем. Мындай нерсе көргөндө тескерисинче төрөлүү көбөйөт окшойт. Кыргызстанда акыркы жылда аябай көбөйүп атабыз, жакшы. Ушуну уланып кете берсин да. Бирок негизи максат абдан жакшы. Муну чектөө коюшубуз керек. Бул жерде Минцифра, Минкультура эмес, бул жерде Минобразование отуруш керек. Биринчи кезекте ушул ата-энеге биз тарбия берип, ата-энелер балдарды тарбиялаш керек. Калган силер сунуштаган бул техникалык кадам. Ал эми чын эле биздин Минцифранын колунан келеби, келбейби, кечээ комитет талкуулаганда так жооп ала алган жокмун. Бирок аракетти жасашыбыз керек, албетте жасашыбыз керек да. Анан бир гана нерсе. Ошо кайсынысы уяттуу, кайсынысы уяттуу эмес деп ким тандайт? Минкультура сизби? Ким? Минкультура жана ал мыйзамда да мындай. Эротика деген бир, порнография деген башка. Ким тандайт? Минкультура тандайт да. Милициялар билбейт, адашып кетет алар. Ошондуктан аткарылышын ойлонушубуз керек. Мен айтканым, ошо механизмдерди экинчи, үчүнчү окууда силер сунуш берсеңиз карап чыгабыз. Балким бир комиссия болобу, бирдеме болот, табышыңар керек. Анан сен министр культура жылмайбы, кыйын болот сага кийин. Сизге жаман болот, кантип тандайсыз? Кайсынысы уяттуу, кайсынысы нормальный. Ошону тандап аракет кылгыла, токтотуш керек. Андан тышкары көптөгөн порнографиядан тышкары башка нерсе бар. Биздин менталитетке туура келбеген, маданиятыбызга туура келбеген нерселер бар да. Эркек эркек менен жашоо, аял аял менен жашоо. Ушундай болбогон нерселерди биз тыюу салышыбыз керек да. Рахмат.